Ташкөмүр шаарына караган 5 айыл Теңдик, Кызыл Алма, Чүйүт сай, Кудук сай жана Кашкулак сай айылдарынын 100дөн ашык жашоочулары нааразычылыгын билдирип чогулушту. Алар өлкө башчысынан жана эл өкүлдөрүнөн айылдарды Ташкөмүр шаарынан чыгарып, Ноокен районуна кошуп берүүнү өтүнүштү. Айыл тургундары сөз болгон 5 айыл 1984-жылга чейин Ноокен районунун Достук айыл аймагына караганын, бирок ошол жылдан тарта бийлик Ташкөмүр шаарынын калкын жашылча жемиш менен камсыздап турат деген максатта шаарга кошконун айтышты. Мындан сырткары алар шаардын бюджети таңкыс болгондуктан айылдардын инфраструктурасын жакшыртууга көңүл бөлүнбөй жатканын кошумчалашты. Чогулгандар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн эч ким жолуккан жок. Теңдик айылынын тургуну Орозбек Чыналиев 5 айылдын Ташкөмүр шаарына кошулганын 40 жылдай убакыт болгонун айтты. Бирок өзгөрүү же өнүгүү болгон эмес. Ал эми жанаша жайгашкан Ноокен районунун Достук айыл аймагында чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Бизди каражаты аз шаардан чыгарып, айыл аймактын балансына кошсо, ушундай маселелер жаралбайт болчу, деди Чыналиев. Ал эми Ташкөмүр шаарынын мэри Нурлан Доулбеков бул маселе бир топ жылдан бери айтылып келе жатканын билдирди. Ал маселе жогорку кеңешке чейин жетип, айылдарды алмаштырууга негиз жок деп табылганын айтууда. Теңдик, Кызыл Алма, Чүйүт сай, Кудук сай жана Кашкулак сай айылдары 1984-жылы Ташкөмүр шаарын жашылча жемиш менен камсыздап турсун деген талап менен Ноокен районунун Достук айыл аймагынан 4541 гектар жери менен бөлүп шаарга кошулган. Ушул тапта 5 айылда 5800дөн ашык калк жашайт. Ташкөмүр шаарынын калкынын саны 45 миңге чамалайт.